Эмне үчүн Атамбаев 25 жылдан бери дос болуп жүргөн Сооронбай Жээнбековго каршы чыгып, аны президенттиктен түшүргүсү келип жатат? Бул видеодо ушул боюнча айтып беребиз, анда кунт коюп угуңуздар. Алмазбек Атамбаев өзүнүн 6 жылкы башкаруусунда Бакиевдин бийлигин кайталагысы келген. Мындайча айтканда, ал президенттикти өткөрүп бергенден кийин да элди башкаргысы келген. Демек, бул Бакиев менен Акаевдин планы болот. Бирок Атамбаев Жээнбековго президенттикти өткөрүп бергенден кийин Жээнбеков Атамбаевди укпай, ак иштей баштаган. Атамбаев азыркы учурда Жээнбековду тактыдан кулаткысы келип жатат. Барган жеринен Жээнбеков жаман деп эле калды. Бул чынында эле таң калыштуу десек болот. 25 жылдан берки досу ушинтип өзү тактын ээлегенден кийин душман болуп калганы Атамбаевди капалантып, ал ошол кайгысын Жээнбековду жамандап чыгарып жатса керек. Атамбаевдин Жээнбековго болгон мамилеси кандай өзгөргөнүн бул видео аркылуу көрө алсаңыздар болот. Каналга жазылып, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Я Сооронбая Жээнбекова знаю с 1995 года. Сооронбай Шарипович был моим замом, и все эти 20 с лишним лет я его знаю как глубоко порядочного, очень честного человека. А Жээнбеков — это человек, скажем так, идеи, и человек очень порядочный и прямой. Это был бы очень хороший выбор для страны. Это очень порядочный, не замарованный ни в чем, честный человек. Соке досум, берекет жаныңдан кетпесин, бак дөөлөт башыңдан кетпесин, жорткондо жолуң шыдыр болсун, жолдошуң касиеттүү кыдыр болсун, жараткан ар дайым сени колдосун, аман бол, бактылуу бол Соке досум, элибизге ак жолтой ажо бол Соке досум, амин. Я думаю, что президент Жээнбеков только в начале пути, у него очень трудная дорога, но и надо ему помогать. Я все-таки верю в него, и я думаю, что мой друг достойно должен отработать. Если, конечно, мы сохраним его от подхалимов и от разных угодников. Эми бир жыл мурун Кудай дос катары эмес, дос катары кайрылбайм, анткени Кудай баарыбызды мындай достордон сактасын. 880 миллион сом бөлүнгөн. 880 миллион сом бөлүнүп, ошо эски ТЭЦтин терезеси, айнектери ордуна коюлуп атыптыр. Азыр соттон айтып атпайбы, ошо айнектер болуп, цехтерди жылыта албай, мангалдарды жактык, баары бир датчиктер үшүп калды, авария болду. Ошол кечте 2 жыл премьер-министр Сооронбай Жээнбеков болбоду беле? Эмнеге түрмөдө Сапар Исаков отурат анда? Сооронбай Жээнбеков мага үйгө келген. Дастарканга отурганбыз. Коньяк менен аракты ичип. Анан ошондо айткам, Сооронбай, Соке дечим да. Соке, сени карап Бакиевди көрүп жатам деди. Мына Сапар Исаков менен Кубан Колматов камалганына 1 жыл 2 күн болду, 3 күн болду. Мага келип ошо 5-июнда айткан, экөөтөн келип мага түштө келип айтты. Алмазбайке, бизди бүгүн камаган жатат деп. Мен айттым, күнөөңөр барбы? О, күнөөбүз жок. Мен де айттым, күнөөңөр жок да кантип эле камасын дедим. Менден да кетти. Мен мынчалык булар айбан экенин билбептирмин. Жанымда 24 жыл жүргөн адамдын ушундай ичинин баары ыпылас экенин билбептирмин. Менин күнөөм. Бирок мен катачылыктарымды өзүм даймаңдойм. Ошо күнөөсүз балдар түрмөдө отурганча мен жанымды берем, ачык айтып.